Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандоо Ош облусунда жалпы 492 шайлоо тилкесинде өттү. Кара Суу районундагы номер 5435 Кызыл Сарай шайлоо тилкесинде аймактын жарандары таң зардан эле шайлоого жигердүү келгени байкалды. Алгач эле айылдын аксакалдары башкаларга үлгү болуп, өздөрүнүн жарандык милдетин аткарышты. Мен өзüm Кудай кааласа бир жерден келип добуш бердим деп үмүт ойлоп атам. Эми калган бүт жаштарды, элдерди чакырат элем активдүү катышып, добуш берип, өздөрүнө жаккан татыктуу келечекте эл үчүн пайда беришет жашоодо шайлагалар деп сөйлөйм. Аталган шайлоо тилкесинде эң жаш шайлоочуларга белектер даярдалган. Айжан Насырова быйыл 18ге толуп, биринчи жолу шайлоого катышып жатат. Ошондой эле ал күтүүсүз белекке ээ болду. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин, айылыбыздын өсүшүнө салым кошкон алдыңкы жаштардан болуп жүрө берген. Рахмат. Бул күн мен үчүн тарыхый күн. Мен бул күндү күткөнмүн. Жашым жеткен үчүн бул менин биринчи шайлоом. Жана мен тандаган талапкер айылыбызга чоң салымын кошот деп ишенем. Жергиликтүү бийлик тарабынан бардык тилкелерде электр энергиясы, интернет байланышы жана башка зарыл болгон бардык шарттар түзүлгөн. Облус боюнча жалпы 1200дөн ашуун милиция кызматкери коопсуздукту көзөмөлдөп турушту. Шайлоого байланыштуу бүгүн Ош областы боюнча одоно бузуулар болгон жок. Бирок эми анча-мынча мүчүлүштөр болуп атты. Эми оборудование жаңы болгонуна байланыштуу эртең менен бир 40 мүнөт тегерегинде кээ бир участкаларда задержка болду. Эми шайлоо болгон жерде анча-мынча кемчилик болот экен. Бирок эми арыз жазуулар жазгандар болду. Бирок эми ал моментально чечип аттык. Эч кандай неме жок. Грубый нарушение жок. Административдик аймактык реформанын алкагында Ош облусундагы 88 айыл аймактын 30-у кыскарган. Ошол себептүү бүгүн 58 айылдык жана 3 шаардык кеңеште шайлоо өтүп жыйынтыкталды. Жалпы 1541 мандатка талапкерлер ат салышты. Зыйнат Ибраимова, Мунарбек Арзыбек уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.